Урматтуу достор, сиздер менен жеткиликтүү ипотекалык турак жай жана өлкөнүн тышкы карызы, социалдык долбоорлор жана жашыл демилгелер менен алмаштыруу жөнүндө актуалдуу маалымат менен бөлүшөм. 2022 жылдын майында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен KfW Германиялык өнүктүрүү банкынын ортосунда Кыргыз Республикасынын Германия Федеративдүү Республикасында суверендүү карызынын шарттарын өзгөртүү жөнүндө карызды алмаштыруу 4-чү турак жай программасы макулдашуусуна кол коюлган. Анын алкагында 14,9 миллион евро өлчөмүндөгү каражат этап менен МИК ачык акционердик коомуна берилет. Бүгүнкү күндө 4,966 миллион евро өлчөмүндөгү биринчи транш берилди. Бул каражаттар карызды алмашуу 4-чү турак жай программасы макулдашуусунун алкагында өлкөнүн аймактарында жашаган жана иштеген ишмердиктин түрүнө карабастан бардык категориядагы жарандарга жеңилдетилген ипотекалык кредиттерди берүүгө жумшалат. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Германиянын федералдык канцлери Олаф Шольцко бул программаны ишке ашырууда көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирет. Ошондой эле бардык аймактарда ГИК акция аркылуу жарандарга бериле турган жеткиликтүү турак жайларды, батирлерди курууга республикалык бюджеттен каражат бөлүү пландаштырылууда. Мисалы, Бишкек шаарында мындай курулуш үчүн участоктордун бири мурдагы номер 47 түзөтүү колониясынын жери болуп саналат. Анда 10 000 батирлүү кичи район куруу пландалууда. Мындан тышкары, бул максаттарга бардык аймактарда жеткиликтүү турак жайларды куруу үчүн донорлор менен финансылык ресурстарды тартуу иштери улантылууда. Маалымат үчүн айта кетсек, эгерде мурда орто эсеп менен жыл сайын 1,3 миллиард сомго 1080 ипотекалык батир берилсе, Менин үйүм 2021-2026 программасын ишке ашыруу алкагында 1,5 жылдын ичинде 2536 батир 6,2 миллиард сомдон ашык суммага берилген. 2021 жылы 1,6 миллиард сомго 732 батир, 2022 жылы 4,6 миллиард сомго 1800 батир. Ошону менен мурдагы жылдарга салыштырганда каржылоону 3 эседен ашык көбөйтүүнү камсыз кылууга мүмкүн болду. Ошондой эле мамлекет башчынын өнөктөш өлкөлөргө жана каржы институттарына өлкөнүн тышкы карызын жашыл демилгелерди ишке ашыруу үчүн алмашуу боюнча кайрылуусуна алгачкы жооптор келип жатканын белгилей кетүү маанилүү. Айрым өлкөлөр Кыргыз тараптын демилгесине кызыгып, жашыл экономика тармагында конкреттүү долбоорлор менен Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин программасын сунуштоо өтүнүчүн билдиришүүдө.